Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин илимий иштер боюнча проректору, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, физика-математика илимдеринин доктору, профессор, кыргыз илиминин татыктуу өкүлү Асылбек Асакеев Чикеев 30 апрелде дүйнөдөн кайтты. Асылбек Чикеев 1962 жылы 28 январда Фрунзе шаарында жарык дүйнөгө келген. Алы союздук мамлекеттер арасындагы эксперименталдык 5 мектептин бирөө болгон Фрунзедеги номер 5 мектепти аяктаган. Чикеев 1984 жылы СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин математика адистигин кызыл диплом менен аяктаган. Асылбек Асакеевич өрнөктүү өмүр сүрдү. Ал окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчысы, факультеттин деканынан баштап Кыргыз Улуттук университетинин илимий иштер боюнча проректоруна чейинки жолду басып өттү. 2004 жылдан 2008 жылга чейин Асылбек Чикеев илим жана техника тармагында мамлекеттик сыйлыктарды берүү боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, түрк дүйнөсүнүн математиктеринин математикалык коомунун вице-президенти. 2018 жылдан 2020 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын президиумунун мүчөсү, ошондой эле физика жана математика боюнча эксперттик комиссиянын төрагасы болуп эмгектенген. Ал Web of Science маалымат базасы тарабынан индекстелген TWM's Journal of Pure and Applied Mathematics, Орусиянын RSCI маалымат базасы тарабынан индекстелген Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин жарчысы, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын Кыргыз Республикасындагы илимий изилдөөлөр электрондук журналы жана башка илимий журналдардын редколлегиясынын мүчөсү болгон. 170ден ашык илимий иштердин автору. Анын жетекчилиги астында физика, математика илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу үчүн 7 диссертациялык иш жакталган жана бекитилген. Асылбек Чикеев 2021 жылы Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү болуп шайланган. Асылбек Асакеевич мыкты ийгиликтери үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төш белгиси, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окумуштуулар кеңешинин 23 марттагы номер 5 чечими менен Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамына көрсөтүлгөн. 2-3 дня тому назад я узнал о безвременной кончине моего друга Асылбек Чикеева. Асылбек ага я познакомился в 2016 году, когда я приехал работать в университет Манас. В ее лице я нашел, можно сказать, что единственного друга не только в области математики, науки и в области жизни. За 5 лет нашего дружбы мы неоднократно были в математических симпозиумах в Таджикистане, Китае. Вот собирались ехать в Киев, вот не получилось. Везде он показал себя как прекрасный математик и прекрасный человек. Можно много говорить о его человеческом характере, но достаточно сказать одно слово, что он был человеком с большой буквы. Трудно мне сказать, что он и является человеком с большой буквы. Он навсегда останется в наших сердцах. Аллах рахмат эйлесин, дорогой мой друг. Здравствуйте, Бекбулут. Сотрудники кафедры общей топологии и геометрии и участники семинара имени Александрова выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося тополога и замечательного человека Асылбека Асакеевича Чикеева. Асылбек был настоящим ученым и своим трудолюбием добился больших успехов в топологии. Мы, его московские друзья и коллеги, всегда будем помнить его не только как большого ученого, но и как доброжелательного и отзывчивого человека. Память об Асылбеке навсегда останется в наших сердцах. Заведующий кафедрой профессор Садовничий.
Уважаемый Бекбулот Канетов, примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Асылбека Асакеевича Чикеева. Передайте, пожалуйста, мои искренние соболезнования его родственникам и всем его близким. Асылбек был настоящим ученым и своим трудолюбием добился больших успехов в топологии. Мы, его московские друзья и коллеги, всегда будем помнить его не только как большого ученого, но и как доброжелательного и отзывчивого человека. С уважением, Ставрос Илиадис. Дорогой Бекбулот, я и моя супруга в шоке, не можем поверить, что это случилось. Прошу тебя передать наши искренние и глубокие соболезнования семье и его друзьям. На всю жизнь будем помнить его. Ваш Качинац Любиша. Дорогой Бекбулат, для меня Асылбек был не только ученым, но и другом. Передайте, пожалуйста, мои соболезнования Гульнаре, сыновьям Асылбека, Аккиял, коллегам по кафедре, университету и Академии наук. С уважением, Константин Козлов. Асылбек Чикеев өзүнүн өрнөктүү өмүр жолунда чындыкты сүйгөн, бийик адамдык сапат менен жашап өттү. Ал бир гана алдыңкы илимпоз эмес, жароокер жары сүйүктүү ата болду. Өмүрлүк жубайы Гүлнара Медеркулова менен 2 уул 1 кызды тарбиялап чоңойтtu. Бул омал төкмөлө дүйнөгө эчендеген жандар келип, эчен адамдар кетпеген. Асылбек Чикеев элине жана өз кесибине берилгендик менен кызмат өтөп, алдыңкы илимпоздордон болду. Анын мыкты инсан, мыкты кесиптеш, мыкты дос, мыкты жар, мыкты ата катары жашаган өрнөктүү өмүр жолу ар дайым үлгү катары биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталып кала берет.